Өлкөдө жолдорду оңдоо кызуу жүрүп жатат. Алсак Борбор калаада жолдорду оңдоп түзөө иштери белгиленген убакыттан эрте аяктоодо. Бул Шабдан Баатыр көчөсү Лермонтовдон Курманжандатка көчөсүнө чейин 25 апрелде жабылып, реабилитациялоо башталган. Эми жолдун үстүнө асфальт басуу башталды. Узундугу 1 километрге чейинки тилкеде жумуштар июндун ортолорунда аяктап пайдаланууга берилет. Жолду өз мөөнөтүндө тапшыруу үчүн таңкы 8ден кечки 7ге чейин иш жүрүп, 40тан ашуун жумушчу 20дай техника иштеп жатат. На этом участке производятся работы. Иштер график боюнча жүрүп жатат. Асфальт басууга жерди даярдап, акыркы жумуштарды аткаруудабыз. Жерди таптоо, тегиздөө, жол жээгине бордюрларды орнотуу иштери жүрүүдө. Асфальт 2 катмарлуу, 11 сантиметр калыңдыкта салынат. Бизге берилген тилкени 1 айда бүткөрүү пландалган. Жолду оңдоо этап-этабы менен жүрүп, бүткөн бөлүгү пайдаланууга берилүүдө. Алсак Жаш Гвардия бульварынын батыш бөлүгү толугу менен аяктап ачылды. Эми чыгыш тарабында оңдолуп жатат. Жолду оңдоо менен бирге ирригациялык системалар да жаңыртылууда. Жыл аягына чейин Борбор калаада 8 ири көчө бүткөрүлөт. Учурда анын 3-өндө реконструкция иштери активдүү жүрүүдө. Реабилитациялоо боюнча 25 мартта башталган. Алгачкылардан бул Медеров көчөсүндө, Жибек жолунда жана Жаш Гвардия бульварында. Медеров көчөсүндө дагы 7 апрель көчөсүнөн баштап Юнус Алиев көчөсүнө чейин толугу менен бүткөрүлгөн жумуштар. Азыркы учурда Юнус Алиев көчөсүнөн Панфилов аралыгында жүрүп атат. Бул көчөнү 1-июнга чейин толук бүтүү пландалып атат. Быйыл төмөнкү көчөлөрдү оңдоо пландалган. Лев Толстой көчөсү Калгакиевден Ибраимовго чейинки бөлүгү. Ал эми Москва көчөсү Жаш Гвардия бульварынан Фучке чейинки тилкеси оңдолот. Ахунбаев көчөсү Жукеев Пудовкинден 7 апрелге чейинки бөлүгү жана андан аркы айланма жолго жеткирилет. Курманжандатка көчөсү Чүй проспектисинен Жибек жолуна чейин. Шабдан Баатыр көчөсү Лермонтовго чейин оңдолууда. Бул жол тилкелери графиктин негизинде жүргүзүлөт. Ал арада куруучулар сапатына да өзгөчө басым жасашууда. Жолду оңдоп жаткан компания 3 жылга чейин кепилдик берет. Эгер кемчилиги аныкталса, кайрадан реабилитациялоо милдеттендирилген. Жолдун сапаты боюнча бизде атайын жол лабораториясы бардык материалдарды текшерип турат. Ар бир материалдар тастыкталган сертификаттарына жана ошол жол курулуш лабораториясынын корутундусуна жараша жүргүзүлөт. Мындан тышкары ошол жол куруп аткан компаниялар 3 жылга чейин кепилдик берет жолдун сапатына. Ар бир көчөнүн өзүнчө графиги бар. Жалпысынан жумуштар октябрь айында аяктайт. Быйылкы жылга дагы жаңы 4 жол куруу пландалган. Учурда изилдөө жана долбоорлоо иштери жүрүүдө. Бул каланын кеңейишинен жолдорду көбөйтүп, тыгынды азайтуу максатында ишке ашырылып жатат. Ушул тапта Бишкектин четинде да эл аралык жана республикалык деңгээлдеги каттамдарда жол салуу жумуштары кызуу жүрүүдө. Узундугу 4 чакырымды түзгөн Бишкек-Кант Токмок унаа жолу капиталдык оңдоодон өтүүдө. Ушул тапта каттамдын түндүк тарабында асфальт басууга чейинки жер жумуштары жасалууда. Долбоорго ылайык жолдун туурасы 7 метрге кеңейтилип, унаа жүрө турган бөлүгү эле 24 метр болот. Каттам 6 тилкелүү болуп, жолдун ортосу темир тосмо менен тосулат. Келип атканда постоянно 1 саат 40 мүнөт турам. Мурун болсо тиги Новопокровка жактан жана мост болгондо кичине южный микрорайондор ошак менен кетчүбүз да. Аяк жабып калабыз, бияк вообще эле болот да. А так кичине бир аз сабырдуулук бүтөт го деп ойлойм. А так жасалган жакшы. Эми жол оңдолуп калганы жакшы, пробка болсо дагы, нарушение болсо дагы, көпкө болсо дагы жолду оңдолуп калган жакшы өзүбүзгө. Жол бүтүп калса жакшы болот. Жаңы жылга чейин булса андан да жакшы болот. Жол салуу жумуштары Лермонтов көчөсүнөн баштап Ысык Ата районунун Новопокровка айылынын кире-беришине чейинки бөлүгүндө жүрүүдө. Асфальттоого чейинки даярдыктын жүрүшүндө жер алдынан өтүүчү суу арыктары дагы жаңыланууда. Жумушу жүрүп жаткан тилкени июль айына чейин бүткөрүп пайдаланууга берүү көздөлүүдө. Буга чейин кепилдик 1 жыл, 2 жылга берилип берсе, биз бул жолго 5 жыл гарантия бергенбиз. Ошон үчүн бул чоң жоопкерчилик биз үчүн. Ошон үчүн жумуштун сапатына көңүл буруп иш алып барып атабыз да. Ошого байланыштуу кээ бир жумуштарды, мисалы бетон куйсак, бетон катышына кичине күтүш керек болот дегендей маселелер бар да. Ошон үчүн элден суранып кетип элем, бир аз сабыр кармап күтсөңүздөр, буюрса жакшы качественный жол салып беребиз да. Каттамга 15 сантиметр калыңдыктагы асфальт төшөлөт. Алгачкысынын калыңдыгы 9 сантиметр болсо, анын үстүнө сапаттуу 6 сантиметр асфальт жаткырылат. Куруучу компания жолдогу негизги жумуштарды октябрга чейин бүткөрүүнү көздөөдө. Ал эми Лебединовка Г5 унаа жолунун капиталдык оңдоо жумуштары белгиленген графиктин негизинде жүрүп жатат. Ушул тапта жер алдынан өтүүчү суу арыктары бугаууда, жолдун бир тарабында жерди түздөө, таптоо жумуштары жасалууда. Муну менен катар жол жээгиндеги көрүстөндүн жана каналдын жээгине коргон дубалын тургузууга даярдыктар көрүлүүдө.
Эскилиги жеткен жолдорду жаңылоо жумуштары республика боюнча жүрүп жатат. Алсак Баткен облусунда быйыл 124 чакырым жолго асфальт төшөө пландалган. Учурда облустун Кадамжай, Лейлек жана Баткен райондорундагы транспорт министрлигине караштуу жолдор оңдолууда. Кадамжай районунда, Лейлек районунда бардык райондордо 3 райондо тең жол куруу сезону башталгандыгына байланыштуу кызуу иштер жүрүп атат. Айта кетсек, Кадамжай районунда Кыргыз кыштак айылына 1 километр асфальт төшөп бүттүк. Азыркы учурда Халмион Таштөбө жолунда даярдоо иштери толук бүтүп, азыр асфальт төшөөгө даярдалып калды. Андан сырткары ошол эле Жалмоло Тескей деген жолубуз бар. Ал жерде дагы азыркы учурда асфальтка даярдоо иштери жүрүп атат. Бул жаңы асфальт басылып жаткан жол Чоң-Тала айылын райондун борбору менен байланыштырат. Жергиликтүүлөрдүн айтымында эски жол көп жыл бою каралбай, аңкыр-чуңкурлар элди кыжырдантса, айдоочуларды ашыкча чыгымга дуушар кылган. Эми минтип жол оңдолуп, асфальт төшөлүп жатканына тургундар сүйүнүп, төбөлөрү көккө жетип турган кез. Мурда жол кыскасын айтканда 40та кетип атсаң бир 100дө кетип аткандай сезилет элең да. Машинаң дарактап жол кыскасы болбойт эле да вообще элечи. Азыр эми жакшы болуп калды. Бизге биз Чоң-Таланын жашоочусу эмеспиз го. Бизге да түшүп чыкканга ыңгайлуу болуп калды. Быйыл Түпкеген жолунун курулушу аяктайт. Учурда 90%дан ашык жумуштар аткарылды. Жол салуу долбоору 2022 жылы башталып, 37 чакырым жана ага кошумча Сары Жазга чейинки 16 чакырым жол салынууда. Каржылана турган булагы Дүйнөлүк банк. Дүйнөлүк банк толук бойдон ошол долбоорду каржылап, азыркы мезгилде ошол долбоордун 90%дан ашыгыраак жумушу аткарылып калды. Өзүңөр көргөндөй, мына азыр Каркара Чаркудуктун 13 километри толук бойдон курулуш жумуштары аткарылды. Азыркы мезгилде учурда жарыктандыруу жумуштары аткарылып атат. Анан мына азыр көрүнүп аткандай бул жерде тротуарлардын бир аз жумуштары калган. Азыр калган 9 чакырымында иштер аткарылууда. Топурак жумуштары, каттамдарды кеңейтүү, тегиздөө, эки капталдарды көтөрүү, түтүкчөлөрдү жайгаштыруу иштери бүтүп, асфальт жаткырылды. Учурда жарыктандыруу жумуштары жасалууда. Ал эми жасалып бүткөн Сары Жазга чейинки 13 чакырым жолго кошумча дагы 3 чакырымында иштер кызуу жүрүүдө. Бул каттам аркылуу Туз жайлоосуна барат. Азыркы тапта жумуштар жүрүп атат. Бул проекти болсо проект долбоордун суммасы 91 миллион каралган, негизделген. Азыркы тапта техникалардан бир 9 хоо иштеп атат, 2 экскаватор, 1 пауэршик иш алып барып атат. Ушул кезге чейин башталганына 1 жумадай болуп калды. 1 километрге жакын жерин засыпка кылдык. Быйыл мамлекеттик жана жергиликтүү маанидеги 19 000 чакырым жолдун 1000ден ашык чакырымына жолдор салынса, өлкө боюнча жолдордун 7-10% бүтүп, оңдоп түзөө иштеринен өткөрүлгөн болот. Өлкөдөгү реформалардын негизинде жол курулушунун өсүү динамикасы былтыркы жылга салыштырмалуу өсүү темпи 25% түзөт. Адистер жолдун санына эмес, сапатына өзгөчө көңүл бөлүшүүдө. Иният Эргешева, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР Жума Сереп.